Борекил болуп аткан шайлоо Кыргыз элине кереги жок. Анткени Кыргыз эли 30 жылдан бери сабырдык чыдап келди. Ачык айткыла жакын күндөрү баары сүйлөшүүгө чыгабыз. Мына ошондо митингди көрүп алсын. Чоң газеттен азыркы учурда Башат сүйлө. Биз деген Чоң Азат саясий партиясы ушул бүгүнкү Борбордук шайлоо комиссиясы азыр чыгарып аткан шайлоонун жыйынтыктарын ишенбейбиз, тааныбайбыз. Ошон үчүн мынакей бияка келип силердин катарыңарга баарыбыз кошулуп атканыбыз да ошол. Өзүбүздүн саясий көз карашыбызды ачык эле айтып атабыз. Ушундай бурмаланган шайлоону канча президенттер өткөрүштү. Мынакей жыйынтыгын баары билебиз. Эки революция болгонун. Азыр дагы бул жыйынтыктар оор болуп атат. Эч ким ишенбей атат. Биз деле ошентип мынакей азыр бияка келип өзүбүздүн ушул шайлоого болгон көз карашыбызды ачык айкын Кыргыз элине айтып атабыз. Кыргыз эли баарыңар калыс болуп бергиле. Көрүп атасыңар шайлоо кандай өткөнүн. 5,5 миллион кыргызды форма 2 менен нары бери ташып канча акчаларды таратышты. Канча бурмалоо болду. Ошо менен таза шайлоо деп өттү деп ким ишендире алат? Биз ишенбей отурабыз. Силер дагы Кыргыз эли ушуга ишенесиңерби? Мына кептин баары азыр ушул жерде жатат. Биз ишенбегенибиз үчүн азыр келип өзүбүздүн позициябызды ачык айкын айтып атабыз. Бул шайлоону биз тааныбайбыз, ишенбейбиз. Урматтуу Кыргыз эли, Чоң Азат саясий партиясындагы мына дагы жолу мен кайталап кетем. Бүгүнкү болуп аткан жыйынтыкты тааныбайт. Жогорку кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгы элдик эмес. Жыйынтык элдик эмес. Элдин бетине түкүрүлгөн бул түкүрүк болду. Унижение бул. Мындай болушу мүмкүн эмес. Демократиялык принциптин баары сынды. Өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Бардык соц сеттерде, бардык соц тармактарда, интернетте канчалаган фактылар жүрдү. Подкуп, подброс, бузуулар, мыйзам бузуулар. Мындай мыйзам бузуулар менен болгон шайлоону Чоң Азат саясий партиясы тааныбайт. Жана башка өтпөй алган саясий партиялар менен анда мындан аркыдагы иш аракеттерди чогуларын айтып кетебиз. Курмангазы Азыкбаев да. Эми мындай урматтуу калк, эл, айланайын элим, кагылайын элим. Ой, чыркырап айтып аткан чындык тукпаган бийлик эмне деген бийлик? Бул өлүк бирок тирүү болуп аткан келесолордон качан арылабыз? Түп тамыры менен жоготуш керек болуп атпайбы муну? Ушу ел издеп жүрөбүз. Ел деп жүрсөк бул жерде карачы, кайры чемкиректер келбеди. 104 жанагы депутаттар кайры келип алыптыр. Бүт баарын бузуш керек. Коркпой үрпөй ачыш керек, сойку болбогула бияка. Елди ойлош керек бүт баарыңардан. Ояк уктабай, өзүбүздүн балдарыбыз, неберелер жүрөбүз. Бүгүн эртең менен таатпа карасам, апалар деле. Биз ким болуп калдык, эмне үйлөнүбүзбү? Кыргыз эли ойгонгула. Ойлонгула, келечегибизге келели кайра. Өзүбүздүн кыргыз баатыр элибиз Кыргызга. Баарыбыз сен биргелип, о жерде өтпөй калгандардын баары келгиле. Эл билсин чындыкты. Мондуп отурсак баарыбызды жоготот. Жанакы Евросоюз деп атканы бүт ошака отуруп жерибизди, элибизди, жер суу баарын сатып берет. Мындай болбосо өлдүк бүт баарыбыздан. Жанакы чөө партиялар өтүп кетти, кошомат. Жанакы кайдыгер кылган элдер да күнөөлүү биякта. Баарыңарга чындык келиш керек. Чындык орнош керек. Акыйкат болуш керек бул жерде. Каяктагы тияктан өтүп бияктан. Көрүп атпайсың, эртең мен ыйладым мен. Ой, автобус менен жанак форма 2 дегенди көрүп атат, эмне көз сокур болуш жактагылар. Сразу алып салбайбы баарын? Адилеттүүлүк керек, адилеттүүлүк. Шайлоону тааныбайбыз. Тааныбайбыз. Эми урматтуу эл журт. Соң калды, 2000 сомду бергиле деп айтпады айнайдар. Эл журт. Кайра эле алданып калдык. 30 жылдан бери эле ушинтип эле бетке түкүрүп келатышат могучу. Акаев эч качан президентский выборун адилеттүү өткөргөн эмес, таза өткөргөн эмес, Бакиев өткөргөн эмес,
Atambayev ötkөрgөн emес. Otunbayev ötkөрgön, hiç kim ötkörgön emес. Uşuntип эле aldanып жүрүp келдик. Мындай болсо эмне болот эми мындан ары? Кандай болот? Ушинтип эле бокча эле жүрө беребизби? Кандай кылабыз эми? Кандай кылабыз? Айтып кылам, аксакалдар айтып кыла. Мен ушунча айтып келдим. Ушунча эл мал экен жана саткындарчы. Анда мындай кылады. Саткындар автобус менен жүрүштү. Мындай акчаны акчадай таратты. Бул бийликтин көзү сокурбу? Аларды көрбөгөн. Бирөө бийликке жаман сүйлөсө эле кечирим сурап атпайбы? Шайлоо мыйзамсыз. Аксакалдар айтыла, мына. Аксакалдар айтыла. Аксакалдар батаңан бергиле, кандай кылабыз? Эмне болду? Шайлоону тааныбайбыз. Шайлоону тааныбайбызбы? Тааныбайбыз. Урматтуу мекендештер, бул шайлоону биз мына азыр эле айтып бүткөндөй тааныбайбыз эч ким эмес. Азыр деген бүт айымдардын атынан айткан себеби айылда көрсөң кыйналган зайыптуу дейт. Ошол айылдын эркегине койгон айыптуу дейт. Канчалаган жүдөгөн аялдар жүрөт бизде кыйналышып жашоосунан. Ошол модеки адилетсиз бир сараң болгон биздин атка минерлердин артынан ушундай кыйналышта жашап жүрүшөт. Бул шайлоону биз тааныбайбыз. Добушуңуздарды деген сиздер 2000 сомго сататасыздар. 2000 сомго мал да келбейт, козу да келбейт. Силер малдан да алдый болуп атасыздар. Бийлик индик турат 2000 сом. Бийлик бул аябай туура эместик кылдыңыздар. Бул эч нерсеге жатпайт. Мынтип элдин тагдыры менен мынтип ойногонго жол бербейбиз. Бул шайлоону биз тааныбайбыз. Урматтуу жерде турган бир туугандар Сунуш айталы. Кыйкырып коюп талап кеткен болбойт. 3 күндөн кийин Ала Тоо аянтында жалпы Кыргызстан чыгылып туруп чоң митинг өткөзөбүз. Бийликке талап коебуз 2-3 күндөн кийин. Азыр сүйлөшүлөр саясий партиялар арасында сүйлөшүлөр турат. Анда эртең саат 12-ге Ала Тоо аянтына саат 12-ге бардыгыбыз Ала Тоо аянтында кезексиз митинг башталат. Болбосо бул маселе токтобойт. Мен Афган согушунда да мындайды көргөн эмесмин. Элдин карына калды. Ач курсак менен келечектин жүрөгү күрөшүп атат. Уятсыз адамдык, айбандык сапат менен адамдык сапаттын жүрөгү күрөшүп атат. Бул айбандык сапат эртең күнү кыргыз элин мындан да чоң дуңгуйга салат. Эртең саат 12-ден баштап кезексиз митинг башталат. Урматтуу туугандар, ушу менен тарайлы. Макулбу? Биз үйрөнөлү. Эмнеге мусор таштабайлы? Эртең 12-де чогулалы. Бүгүн Дагы бир ирет айтып койгула. Эртең саат 12-де. Ала Тоо аянтында. Азыр түз Барга руктуңар. Ачы бала менен ток бала ойнобойт эч убакт. Аксакалдар сүйлөп коюңуздар. бир аксакал сүйлөп бата берип койсун. Ток бала ойнобойт эч убакт. Айылдаңдар, бардыңар бактылуу болгула. Өмүрүңөр узун болсун. Келечегиңер кең болсун. Амин. Эмне ойлосоңор ошоларды ишке ашсын айылдаңдар. Мен уже адилет орносун. Акыйкат орносун. Тынчтык орносун. Бакты талай болсун. Элдик бийлик орносун. Элдик бийлик орносун. Амин. Рахмат.